Казакстан менен Кыргызстан биргеликте сейрек кездешүүчү Кызыл китепке кирген жырткычтардын санын калыбына келтирет. Тараптар тиешелүү меморандумга кол коюшту. Анда Ак Элбирсти жана анын Түндүк Тянь-Шандын тоолорундагы табигый жашоо чөйрөсүн сактоо боюнча иш-чаралар каралган. Бул эки республиканын 4 өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактары жөнүндө. Алар Көл-Сай көлдөрү улуттук жаратылыш паркы, Алматы коругу, өлкөдүн Иле-Алатау улуттук паркы жана коңшу мамлекеттин Чоң Кемен жаратылыш паркы. Сегодня в Казахстане наблюдается... Бүгүнкү күндө Казакстанда Ак Элбирстин көбөйүү тенденциясы байкалууда. Ак Элбирсти изилдөө жана коргоо боюнча биргелешкен аракеттердин аркасында 2019 жылдан бери өлкөдө анын популяциясы 20%дан ашык көбөйдү. Бул меморандум дүйнөлүк маанидеги түрдү сактап калуу үчүн биздин республикалардын ортосундагы байланыштарды бекемдейт. Жакынкы жылдары Казакстан менен Кыргызстан бул жаныбарлардын жашаган жерлерине жана тоют базасына мониторинг жүргүзүүсү күтүлүүдө. Эске салсак, Ак Элбирс өлкөдөгү сейрек кездешүүчү ири жырткычтардын бири. Бүгүнкү күндө республикада 180ден ашык түрлөрү жашайт.